ориентировкада жүргөн камера кармалды. Село Байтикте. Чүйдө Toyota Camry унаасынын ээсине 45.500 сом айып салынды. Жасалма номер тагылган унаанын айдоочусуна айып пул салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалымдалгандай, кечээ 12 январда Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине одоно жол эрежесин бузган Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны кармоо боюнча маалымат берилген. Натыйжада унаа кармалган. Текшерүүдө 2002-жылы туулган айдоочу өзүнүн автокөлүгүнө жалган жасалма мамлекеттик номерду тагып жүргөнү, унаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандыгы, жаркылдоочу каражаттарды мыйзамсыз орноткондугу аныкталган. Бул факты боюнча унаа айып короо жайына токтотулуп, айдоочусуна 45.500 сомго айып салынды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. УКМК салык кызматынын кызматчысын пара менен кармады. УКМК мамлекеттик салык кызматынын Базар Коргон району боюнча башкармалыгынын башчысын системалуу түрдө пара алып жаткан жеринен кармады. Салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн башкы карызы жок деген справкаларды тез арада берүү, ошондой эле ишкерлерге чегерилүүдү кыскартуу үчүн опузалап акча талап кылган. Зеленский колго түшкөн Түндүк Кореялык аскерлердин суракка алынган видеосун жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Курск облусунда туткунга алынган Түндүк Кореялык аскер кызматкерлерин суракка алган видеону жарыялап, Киев Орусиядагы украиналык туткундардын ордуна, аларды мекенине кайтарууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Украинская правда жазды. Түндүк Кореянын 2 аскеринин видеосу Facebook'та жарыяланды. Эске салсак, Зеленский Украинанын куралдуу биринчи жолу Түндүк Кореялык 2 аскер кызматкерин колго түшүргөнүн билдирген. Анын айтымында жарадар болгон Түндүк Кореялык аскерлерге жардам көрсөтүлүп, Киевке жеткирилген. Алардын бирин атайын операциялык күчтөрдүн жоокерлери, экинчисин украиналык десантчылар колго түшүргөн. А як довго він на лінії фронту? 그러면 전선에는 1월 3일부터만 있었던 거야? 1월 3일부터 있었고 그러고 언제 Салимбай деп таанылган өзбек мафиясынын кожоюну абактан бошотулду. Салимбай БВЧ кайманаты менен таанымал Өзбекстандык Крим авторитет Салим Абдуалиев кечээ 12 январда ден соолугуна байланыштуу бошотулганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Абдувалиев 2023 жылдын декабрында мыйзамсыз курал сактаган деген чек менен камакка алынган. 2024 жылдын мартында Мирабад райондук соту аны күнөөлүү деп таап 6 жылга эркинен ажыраткан. 75 жаштагы ишкер буга чейин Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана Өзбекстандын спорттук күрөш ассоциациясынын төрагасы кызматтарын аркалаган. Кошумчалай кетсек, аны менен мамилеси бар деп мушкер Арзубек Назаров, Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Жалил Атамбаев УКМКга суракка алынып, экс-депутат Эмиль Жамырчиев мандатынан ажыратылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы депутаттын ага жардам сурап жазган катын жогорку кеңеште окуп берген эле. Ал эми Жамырчиев тергөө амалдарына катышуудан качып, жогорку кеңештин 2-кабатындагы терезеден секирип кеткени менен коомчулуктун эсинде калган.
Ичимдикке каршы жаштар. Ысык Көл облусунун Түп районунун Кичи Өрүктүү айылынын жаштары коомдук ден соолукту чыңдоо жана жаштар арасындагы терс адаттарга каршы күрөшүү максатында өзгөчө демилге көтөрүштү. Алар айылдагы дүкөндөрдөн спирт ичимдиктерин сатып алып төгүшкөн. Акциянын катышуучуларынын айтымында мындай кадамдын максаты жаштар арасында сергек жашоону үгүттөө, спирт ичимдиктеринин терс таасирлерине көңүл буруу. Алар жергиликтүү бийликти жана айыл тургундарында ушул демилгени колдоого чакырышты. Жергиликтүү тургундар жана социалдык тармактын колдонуучулары бул демилгени колдоп, башка аймактарга да үлгү болушун каалап жатышат. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Туугандар, мына өткөндөгү силердин суранышыңар боюнча магазиндердин баарын кыдырдык, анча-мынча калган автотактарын, ичимдиктерин сатып алдык жаштар. Ошол туугандар эми Кеминде автобус сүзүп кеткен кемпир каза болду. 10 январ күнү Кемин районундагы Алтын кен ишканасынан автобусу сүзүп кеткен аял көз жумду. Маалыматка караганда 76 жаштагы аял алган жаракатынан улам каза болду. 10 январда Кемин Рипке Кемин шаарында жайгашкан автобекеттин жанында жол кырсыгы катталганы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө 10 январда саат 6:30 чамасында 1980-жылы туулган жаран Кинглонг унаасын айдап бара жатып, Кемин районунун Жибек жолу көчөсүнөн 1949-жылы туулган аялды сүзүп алган. Ал алган жаракатынан улам ошол жерде каза болгон. Бул факты боюнча соттук экспертизалар дайындалып, унаа убактылуу кармоочу жайга киргизилген.